Салам алейкумдар. Кандайсыздар туугандар? Эми бүгүн баягы убада алгандай эле саясий багыттар жөнүндө өзүмдүн пикирлеримди бөлүшүп турам. Бүгүнкү тема бул социализм. Эмне үчүн социализм биринчи? Анткени Кыргызстан азырынча де факто социалдык мамлекет, социалисттик мамлекет. Негизги социализм деген нерсе Европада 30-20 жылдары пайда болгон. Өткөн кылымдын. Ошондо көбүнчө социализмдин баштапкы ойлору Карл Марксқа чейин айтылып келген, бирок эң негизги социализмде түптөөчүсү Карл Маркс болгон. Төмөнкү социализмди кыскача түшүндүрсөм, бул деген кандайдыр бир коомдо государство всеобщей справедливости деп орусча айтат, кыргызча айтканда мамлекет толук адилеттүүлүктүн мамлекети деген түшүнүк деп айтылат да. Бул жерде социалисттерди алсак, толугу менен бүт баары бири-бирине тең, бүт адамдар бирдей жаралат деген ойдо айтышат. Ошондо бүт адамдар бирдей жаралгандыктан ар бир адамдын муктаждыгына жараша канааттандырылат, ар бир адамдын эмгекчилигине жараша иши алынат деп айтылат. То есть орусча айтканда каждому по потребностям, от каждого по способностям дегендей. Дагы социализмдин негизги ушул ою бул деген бүт элдер тең деп айтылат. Бүт элдердин канча эл байлыкты жаратса, ошол байлык тең бөлүштүрүлүшү керек деген ой айтылат да. Бирок социализм ошол көп учурда өзүнүн мындай туура эместигин жактаган, көрсөткөн. Себеби эмнеде? Мисалы үчүн, эгерде сиз деген таланттуу болсоңуз, беш кол тең эмес, ар бир адам ар кандай төрөлөт да. Ар бир адам бирөөсү таланттуу болуп төрөлөт, бирөөсү эмгекчил болуп төрөлөт, бирөөсүнүн ден соолугу начар болуп иштей албай калат да. Көп иштегенге муктаждыгы жөндөмү жок болуп калат. Ошондуктан баарын теңдеп коюу да бул социализмдин негизи кандайдыр бир платформасы деп айтсак болот. Ошондо мисалы үчүн сиз эмгекчил болсоңуз, сиздин кошунаңыз такыр эмгекти сүйбөгөн адам, такыр жалкоо болсо, сиз жараткан байлыктарды экиге тең бөлүп, тең бөлүгүн сизге калтырат, тең бөлүгүн сиздин кошунаңызга берет да. Ошондуктан бул деген чынын айтканда адилетсиздик системасы деп таанылган. Көбүнчө социализм Карл Маркс аны Капитал деген китепти жазгандан кийин Европага кең эле тарап кеткен. Андан кийинки жылдары негизги Карл Маркс ушул Капитал дүйнөлүк революция деп жазган ою Лондонго таандык болчу, Британияга. Анткени Британияда капитализм күчөп, элдер жакыр жашап, абдан элдерди эксплуатация кылып, кулдай иштетип капиталисттер. Анан мындай жакыр жашаган, аябай жашоосу начар болгон адамдар көбөйүп кеткен. Ошондо Карл Маркс ойлогон да, бул адамдар андайды көп чыдабайт. Алар эртең төңкөрүш жасашат, алар козголоң кылышат. Ошондуктан мен өзүм Капиталды жазып, ошол Британияны жиберип ушул китепти байкайм эмне болор экен деген ойдо жазгам. Тилегине каршы Лондондогу капиталисттер кыйнап аткан жөнөкөй эл бир маалда эле байый баштады. Лондондо бир маалда эле демократиялык кандайдыр бир кыймылдар баштады. Жарандык бериле баштады ар кайсы элдерге, Лондондун жана жумушчуларына. Алардын шайлоо укугу бериле баштады, аялдарына шайлоо укугу берилди. Анан кандайдыр бир аякта капитализм өнүп өрчүп эле бир маалда эле Лондондо демократиялык капитализм пайда болду да. Лейбористтик кыймылдар пайда болду. Жанакы жөнөкөй ишкер, жөнөкөй жумушчу алар байый баштады да. Ошону таң калып Карл Маркс эси болду да, буну кандай түшүндүрсө болот деп. Ал ушинтип турган чакта анын эмгеги Европа, Швеция, Норвегияда аябай популярдуу болуп туруп, Бельгияда да, Германияда популярдуу болуп туруп, Германиядан андан ары Швейцария жана Россияга көчтү. Карл Маркстын ушул кандайдыр бир идеясы Россиядагы 17-чи революциянын аркасы менен ишке ашты дагы, чоң советтик социалисттик мамлекет пайда болду. Бирок социализмдин эң жанакы жаман нерсеси ушунда да. Аякта мамлекеттин жарандары толугу менен теңделип, ар биринин укугу тепселенет да. Көпчүлүк үчүн
бир адамдын укугу тебелинсе эчтеке болбойт деген ой айтылат. Ошондо көптөгөн ага каршы чыккан адамдар ГУЛАГка жиберилет. Көптөгөн адамдар НКВД аркылуу жанагы репрессияга учурайт. Алардын ичинен биздин да мисалы үчүн Төрөгул Айтматов, биздин да Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахманов, биздин мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн адамдар дагы социализмдин туура эмес жактарын көрүп туруп критикалаганда алардын өмүрүн алып салышкан да. Бирок социализм 90-жыл социализм негизи Айн Рэнд деген жазуучу америкалык, ал болсо өзү Петербургтан болот, Алиса Розенбаум деген аял. Ушул толугу менен бир китебинде Атлант канатын жайды деген китебинде толугу менен сүрөттөп берет да, социализм кандай болот. Ал деген 40-50 жылдар жазат ушул китебин. Социализм өрчүп баратып бир малда мамлекетти ачкачылыкка, конкуренттик эмес экономиканын кыйрашына жана мамлекеттин ыдырашына алып келет деген чыгарманы жазган. Эң кызыктуусу 20 жыл ашып, 25 жыл ашып. Айн Рэнд жазган ушул ар бир сөз Советтер Союзунда ишке ашты да. Чын эле Советтер Союзунун экономикасы ыдырады. Советтер Союзу 15 республикага бөлүнүп чачырап кетти. Советтер Союз нефтке байлануу эле экономикасы, нефттин баасына. Ошол бир маалда экономикасы кыйрап, нефттин баа түшкөн маалда таркалып кетти да. Демек, Айн Рэнд ошол толугу менен далилдеп берди да социализмдин начарлыгын. Ошол китепти окуганга сиздерди да үндөйм. Аябай чоң китеп, 3 том, бирок аны окуш керек да. Анткени ал жерде баары мындай ачык айкын, мындай логика менен аябай жакшы түшүнүп берилет. Анан Кытайды алалы. Кытайдагы социализмди көбүнчө социалисттер кандайдыр үлгү кылышат да, бирок Кытайда анчалык жөнөкөй эмес иштин баары. Кытайда Дэн Сяопин деген болгон. Дэн Сяопин Мао Цзэдундан кийин келгенден кийин ал деген Кытайдагы эл кырылып атканын көрүп, социализмдин механизмдери иштебегенин көрүп, бир адамдын укугу тебеленсе, ошол адам өлсө, жалпы адамдарга жаман ой тараганын байкап, капитализмди киргизген. Дэн Сяопин жакшы сөзү бар. Мага баары бир дейт, кандай мышык, карабы, акпы, иш кылса чычкан кармаса эле болду дейт. Ошол сөз менен ал деген баягы жергиликтүү мындай калк жашаган жерлерде капитализмди орноштурат. Андан Советтер Союзунан келип туруп, Политбюронун мүчөлөрү айтат да Дэн Сяопинге, силер кантип ушул социализм эмес го, таза капитализм го десе, ал айтат да, бул Кытайдын бети менен социализм деп айтып коет, тамашалап. Дэн Сяопин ушул капитализмди киргизгенден кийин Кытайда Гонконг, Шанхай, Вэньчжоу, Гуанчжоу деген шаарлары капиталисттик модель менен өнүгүп, азыркы дүйнөлүк экономикада катышып, көп ийгиликтерге жетишип атат. Ал эми Суардын баш жагы социалистический гум помощь менен аябай социалдык система менен жашаган шаарлары жакыр эмчектеги. Ошондуктан Кытайды байкасак, Кытайды социалисттик өлкө деп кагаз түрүндө эле айтса болот. Толугу менен айтканда, Кытай бул этатисттик, бирок капиталисттик өлкө деп эсептелген. Эгерде башка учурда, мисалы үчүн Атамекендин көп жанакы саясий мындай политсоветте турган жаштар менен сөзгө кирдик да. Алар мага Швеция менен Норвегияны үлгү катары айтышты, Данияны. Швеция, Норвегия, Дания аякта тарыхый кандайдыр бир шарттар башкача да. Алар байышты. Алар деген капитализм аркылуу байышты. 20-жылдарда аякта таптаза капитализм өнүгүп келаткан. Байгандан кийин кандайдыр бир экономиканын деңгээлине жеткенден кийин алар өзүнө социализм жарыялашты. Алардын социализмге бере турчу налогтору, бере турган кандайдыр бир социалдык жардамдары алар ишке ашылат. Анткени мамлекет бай. Бизде социализм жакыр аван өлкөгө социализм келтирүү бул деген ал өлкөнүн экономикасын өлтүрүү, жарандардын укугун тепсөө болуп эсептелет. Биз деген эгерде бай мамлекет болсок, бизге социализм жарашмак. Бирок эң жаманы СССР кезде ушунчалык катуу биздин ата бабаларыбызды коркутуп коюшкан, НКВД, ОБХС жана башкалар. Ушунчалык муунутуп коюшкан. Алар коркушкан ошол жерде социализмге каршы сөз айтканда.
А көпчүлүк эл болсо социализмдин пропагандасы менен чогулуп эч кандай мындай кандайдыр десем баягы эч кандай жаман ой ойлобой, наоборот, полностью пропагандага баш ийип, аябай ынап кетишкен да, ынандыруу берилип кетишкен ушул социализмдин пропагандасына. Ошондуктан азыр биздин ата бабаларыбыз, биздин ата энелерибиз ой социализм кезинде жашоо сонун болгон деп айтып беришет да. Эгерде жашоо чыныгы эле сонун болсо, анда дефицит деген нерсе кайдан чыкты? Очередь деген нерсе кайдан чыкты? ОБХСтен коркуу деген нерсе кайдан чыкты? Ушунун баарын тарыхты жакшылап изилдеп туруп, байкап окуп көрсөңүздөр, өзүңүздөр күбө болосуздар да ушул системага. Анан дагы эң акыркына айтып кетчү нерсе социализм жөнүндө. Карл Маркс Британиянын капитализмдин өнүгүшүн көрүп, таң калып, жашоо аягында дагы бир эмгек жазган. Ал эмгекте мен жазган капитал жөнүндө маалымат чындыкка жатпайт экен, көрсө мен көтөргөн идея социализм ишке жарабайт экен деп ойлорду жазып чыккан дагы, бирок аны жарыялаганга корккон. Анткени ошол кезде Карл Маркстын жашоо аягында социализм аябай кеңири тарап кеткен да, анын идеялары. Ошондо ошол эмгектер кийин азыр эле чыгып атат, азыр эле интернеттен тапса болот аны. Карл Маркс түшүндү да, анын идеялары мындай реалдуу жашоого туура келбес деген. Бирок кеч болду. Ал эми азыр болсо социализмди кандайдыр бир туура эмес өлкөлөрдүн экономикасын, жарандардын жашоосун талкалап жүргөн идеялары эмгичекте иштеп жүрүшөт. Негизи социализмди колдонсо болот жашоого. Бирок аны колдонуш үчүн биринчи бай мамлекет болуш керек да. Эгерде мамлекет бутка туура элек болсо, социализм бул ага жанакы чоң атанын сот кийимин кичинекей балага кийгизип койсо эмне болот? Этин кесип кетет. Так ушундай эле социализм биздин Кыргызстанга. Бул эми менин жеке оюм. Мен менен макул болбогондор болушу мүмкүн, бирок эгерде маалыматты жакшылап териштирип изилдесеңер, балким менин оюма жакын кандай бир пикириңер түзүлүп калат. Бирок мамлекет өнүгүшүнүн жолдорун эгерде сиз социализм эле деп көрсөңүздөр, анда кандай дейм, жашоо өзү талдап берет.